Саламатсыңарбы балдар? Мен номер 7 Таштемир Сатыбалдиев атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин тарых мугалими Арзыматова Татыгүл Жумакадыровна. Бүгүнкү сабагыбыз 7 класстарга орто кылымдын тарыхынан болмокчу. Балдар, сабагыбызды ушундай жылмаюу менен баштап алалы. Бүгүнкү сабактын темасы улуу географиялык ачуулар жана колониялык системанын пайда болушу. Сабактын максаты улуу географиялык ачуулардын себептери, Христофор Колумб жана Васко да Гаманын жаңы дүйнөнү ачуусу, Магелландын дүйнөнү кезип чыгуусу, колониялык басып алуулардын башталышы жана географиялык ачуулардын натыйжалары тууралуу маалымат аласыңар. Маалыматтарды классификациялап, географиялык ачуулардын себеп, натыйжаларын бөлүп көрсөтүүгө үйрөнөсүңөр, эске тутуу, ой жүгүртүү жөндөмдүүлүгүңөрдү өнүктүрөсүңөр. Алган маалыматтардын негизинде билимдүүлүккө, аң сезимдүүлүккө жана зиректикке тарбияланасыңар. Улуу географиялык ачуулардын өбөлгүлөрү болгон. Биринчиден, эмгек куралдарынын жакшырышы жана ири ишканалардын пайда болушу менен Европа өлкөлөрүндө товар өндүрүү өсүп, бул соода ишинин андан ары карай кеңейишине алып келген. Тыйындарды жасоо үчүн кымбат баалуу металлдар көп керектеле баштаганда, Европа өлкөлөрүндө алтын, күмүш, кымбат баалуу металлдар аз казылып алынып, жетишсиз болгондуктан 15-кылымдын ортосунда европалыктар алтын издеп белгисиз алыскы өлкөлөргө барууга экспедицияларды жабдый баштаган. Европалыктарды абдан кызыктырган өлкө Индия болгон. Алардын океандарда жүрүүгө ылайыктуу жел кемелерди жасашы, компастарды, деңиз карталарын өркүндөтүшү, жер шар түрүндө деген пикирдин улам көбүрөөк ырасталышы жана башкалар улуу географиялык ачууларга өбөлгө түзгөн. 15-кылымда деңизде сүзүүчүлөр жер шар формасында экендиги жөнүндөгү байыркы окумуштуулардын божомолдоолоруна кызыгып калышкан. Кээ бир окумуштуулар батыш тарапка сүзүп жүрүп отуруп Индияга барууга болот дешкен. Бул жолду эң кыска жол деп алар жаңылыш эсептешкен. Батышты көздөй сүзүп отуруп Индияга жетүүгө аракет кылган европалык биринчи деңизди сүзүүчүсү Христофор Колумб болгон. Ал 1454-жылы Генуяда токучунун үй бүлөсүндө туулган. Итальян, испан, латын, португал тилдерин жакшы билген. Колумб жаш кезинде бир канча ирет деңиз соода саякатына катышат. Андан кийин географиялык карталарды түзүү боюнча иштеген. Ал 1476-1484 жылдары Португалияда жашаган. Жердин шар формасында экендиги жөнүндөгү байыркы түшүнүктөргө жана батыш эң кыска деңиз жолу аркылуу Индияга барууга болот деген ката божомолдоолорго таянып, Атлантика океаны аркылуу Индияга баруучу деңиз жолунун долбоорун түзгөн. Долбоорду Португалия королу Жуан II колдоо болгон соң, ал Кастилияга келген. 1492-жылы жай мезгилинде 90 кишиден турган командасы бар Санта Мария Пинта жана Ниня кемелери менен Атлантика океаны аркылуу алгачкы ирет кесип өтүп Багам аралдарына, Куба жана Гаитинин түндүк жээктерине чейин жетет. Бул жыл Американы ачуу жылы болгон. 1493-жылы Колумб Мария Галанта деген 300 тонналык кеме менен экинчи жолу саякат жасап, Кичи Атилдеги айрым аралдарды, Пуэрто-Рико, Ямайка аралдарын жана Кубанын түштүк жээгин ачкан. 1498-жылы 3-чү жолку саякатка чыгып, Тринант аралдарын жана Түштүк Америка материгин ачат. Христофор Колумб 1502-1504 жылдары 4-чү жолу сүзүүсүндө Борбордук Американын Атлантика жээктерин изилдейт. Башкача айтканда, Кубанын түштүгүндөгү материкти ачкан. Өмүрүнүн акырына чейин Христофор Колумб жаңы материкти ачкандыгын билген эмес. Ал өзү ачкан жерлерди Индия деп, анда жашаган адамдарды индеецтер деп атаган. Американын өзүндө жашаган жергиликтүү адамдар ошол ат менен индеец деп аталып кала беришет. 1506-жылы 20-майда Христофор Колумб ооруп дүйнөдөн кайткан. Христофор Колумб өлгөндөн кийин көп өтпөй, италиялык саякатчы Америко Веспуччи Колумб тарабынан ачылган жерлердин жаңы материк экендигин далилдейт. Ошондуктан Америко Веспуччинин атынан ал жер Америка деп аталып калган. Балдар, португалиялыктар Индияны табууга аракет кыла баштаган. Ошондуктан Португалиянын королу Мануэла I Васко да Гама башында турган жаңы саякатты Индияны издөө үчүн жөнөткөн.
Мына балдар Васко да Гама ушул адам болгон. Алар 1497-жылы Португалиядан чыгышкандагы 4 ай жүргөндөн кийин Африканын чыгыш тарабына келишет. Ал жерден катуу борон чапкын болуп, каршы аккан деңиз агымы сүзүүгө кыйынчылык келтирген. Матростор тропиктик ысыктан азап чегип, оорулардан өлүшкөн. Васко да Гама айласы кетип, тажрыйбалуу деңизде узатуучу адам Ахмед ибн Мажидти таап алып, анын жардамы менен 1498-жылы Индиянын Каликут шаарына жеткен. Ал жерде Васко да Гама жергиликтүү башкаруучусу Самуриндин кабыл алуусунда болуп, матросторго жээктен даамдуу татымалдарды сатып алууга буйрук берет. Каликутта араб көпөстөрү Түштүк Индиянын тышкы соодасын колдоруна кармап турушкандыктан, португалиялыктарды камакка алууга Самуринди көндүрүшөт. Буга жооп иретинде Васко да Гама анын кемелерин көрүп жүргөн бир нече ак сөөк индиялыктарды кайта жибербей кармап калат. Ошондо Самурин камактагыларды бошотуу үчүн жана индиялыктарды алып келүү үчүн кайыктарды жиберет. Бирок Васко да Гама ал кайыктарды ок атуу менен тосуп алат жана туткундарды дагы кайтарып берүүдөн баш тартат. Португалиялыктар кемелерине даамдуу татымалдарды жүктөп алышып, кайра Португалияга кайтышат. Ошентип балдар, Васко да Гама Индиянын кайсыл жер экендигин таап, кайрадан Португалияга жөнөгөн. Балдар, Фернан Магелландагы Португал деңиз саякатчысы болгон. Анын экспедициясы жер шарын биринчи айланып чыккан. Анын экспедициясында 265 адам Тринидад, Сан-Антонио, Консепсион, Виктория жана Сантьяго деген 5 кемеси болгон. Анын максаты Индонезиядагы Малук аралдарына баруу болгон. Анын экспедициясы 1519-жылы Испаниядан чыгып, Оттуу жер жана Түштүк Америка материгинин ортосундагы кысык аркылуу кесип өтүп Тынч океанга чыккан. Бул жер азыр Магеллан кысыгы деп аталып калган. Алар 4 ай бою Тынч океанды басып өткөн убакта эч кандай аба ырайы бузулган эмес. Ошондуктан бул океан Тынч океан деп аталып калган. 1521-жылы алар Филиппин аралдарына келишкен. Ал жерден жергиликтүү калк менен кагылышууда Магеллан курман болгон. Андан кийин Магелландын экспедициясынан калган Хуан Себастьян Элкано башкарган Виктория кемеси 18 ондуу моряк менен Африканын түштүгүн айланып өтүп, Испанияга келген. Бул саякаттын негизинде жердин шар формасында экендиги жана бирдиктүү дүйнөлүк океандыгын бар экендиги биротоло далилденген. Балдар, силерге Тынч океан алкагындагы географиялык ачылыштар боюнча маалымат бере кетейин. Тынч океан жер шарындагы океандардын эң чоңу жана тереңи. Башка океандарга салыштырганда аралдарынын көптүгү боюнча биринчи орунда турат. Тынч океанды изилдөө биздин заманга чейинки бир нече кылым мурда башталып, азыркы мезгилге чейин улантылууда. Алсак, Магелландын саякатынан баштап Тынч океанды изилдөө иштери жүргүзүлө баштаган. Мисалы, Тынч океанда Себако, Никол, Урпек, Коронада, Гольфо Дульсе, Папагая, Фонсека, Теонтепс, Никарагуа, Манагуа көлдөрү жана кысыктары, Конба, Магеллан, Филиппин, Мексика, Гватемала, Калифорния аралдары, Перу, Галапагос архипелагы жана Түштүк Чили жана башка ачылыштар болгон. 15-17 кылымдарда колониялык басып алуулар башталган. Алар башка жерлерди зордоп басып алуу, талап тоноо, эзүүнүн феодалдык жана кулчулук формаларын тамырлатуу колониялык саясаттын башкы максаты болгон. Испаниянын өкмөтү алтын табуу жана индеецтерди багындыруу үчүн Америкага жаңы экспедицияларды жөнөтүүнү уланта беришкен. Алсак, 1519-жылы 400 кишиден турган отряд Мексиканын жээгине барып түшөт. Отряддын башында Эрнандо Кортес турган. Ал өзүнүн отрядынын күчү менен Мексиканын жергиликтүү калкын баш ийдирген.
Алардын кымбат баалуу буюмдарын, алтындарын талаптоону алышкан. Экинчи райымсыз баскынчы Франциско Писаро болгон. Ал 200 адамдан турган отряды менен түштүктүн бай мамлекети Перуга кол салып, ал жерди басып алган. Жергиликтүү калктын храмдарын талап алышкан. Алтын менен күмүштөн жасалган буюмдарын эритип алышкан. Испандык баскынчылар Америка элдеринин байыркы маданиятын варвардык жол менен жок кылышып, түштүк-чыгыш Американын чыгыш бөлүгү Бразилия жерлерин тартып алышып, жергиликтүү калкты кулга айландырышкан. Куба жана Кариб деңизинин аралдарындагы жергиликтүү калкты кырып салышкан. Испания 16-кылымдын биринчи жарымында колониялык империяны түзгөн. Португалиялыктар да согуш флотторун Индия океанына биринен сала бирин жөнөтүп турушкан. Ошентип Индияга деңиз жолун ачып, Африканын батыш жана чыгыш жээгине таяныч пункттарын түзгөн. Түштүк-чыгыш Азиядагы Молук аралдары, Бразилияны басып алган. Алар басып алган шаарлардын калкын кырып, ал жерлерге четтерди курушкан. Чыгыш товарларын соодалоодон зор киреше алышкан. Португалиялыктар басып алган аймактарын өздөрүнүн колонияларына айландырышкан. 16-кылымда Португалия күчтүү империяга айланган. Улуу географиялык ачуулардын натыйжалары кандай болгон? Алыскы материктердин соода байланыштарынын түзүлүшүнө алып келген. Соода жолдорунун деңизден океанга көчүшүнө алып келген. Европага колониялардан алтын жана күмүш көп ташылып келип жаткан. Колониялардан талап алынган байлыктар Европадагы ак сөөктөрдүн колуна топтолгон. Географиялык ачылыштар менен колониялык басып алуулар Европа өлкөлөрүндөгү товарды өндүрүп чыгаруунун өсүшүнө көмөкчү болгон. Балдар, менин силерге бере турган бышыктоо үчүн суроолорум бар. Улуу географиялык ачуулардын себептери кайсылар? Христофор Колумб ким болгон? Эмне үчүн Христофор Колумб Индияга жол издеп батышка жөнөгөн? Картаны пайдаланып Васко да Гаманын экспедициясы жөнүндө айтып бер. Жер шарын айланып чыккан биринчи саякатчы ким болгон? Жана ал жер шар формасында экендигин кантип далилдеген? Тынч океан алкагындагы географиялык ачылыштарды картадан тап. Географиялык улуу ачылыштар Европанын жана колониялардын элдери үчүн кандай натыйжаларды алып келди? Балдар, ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз жыйынтыкталды. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.